Саламатсыздарбы? Бүгүнкү темабыз Publisher программасында даяр шаблондорду пайдаланып грамматаларды жасоо, чакыруу баракчаларын жана ошондой эле стилдик листтерди жасоо. Программаны ачуу үчүн пуск программасынан Microsoft Office'ти ачып, Office'тин ичинен Publisher деген тандайбыз. Эгерде анда да таппасаңыздар, мына жерде поиск деген кнопка бар, ошол жерге англисче Publisher деп жазсаңыздар болот. Эки тамгасын жазганда эле дароо эле бизге программа ачылды. Бул офистик программа болуп эсептелет. Бизде программа ачылды. Биз пустая книга менен иштегенбиз, альбомный жана книжный. Кийинкилери эми даяр ушул бланка, мына өзү айтып тургандай эле буклет, бумажный модель ушуларды пайдаланып ар кандай типтеги буклеттерди, каталогдорду жасасак болот, визиттик карточка жана башкаларды. Эми биз грамматаны кантип жасайбыз? Мисалы үчүн бул жерден почетный грамматы деген шаблонду тандайлы. Биз ушул программанын ичиндеги даяр фондор менен кантип граммата жасайбыз, ошол боюнча айтмакчымын. Мисалы үчүн мына жерде бизге даяр шаблондорду сунуштап атат, ушулардын ичинен жаккан бирөөсүн тандап алсак болот. Мисалы үчүн муну тандадым мен. Ошол тандаган шаблонду 2 жолу бассаңыз, бул жака коюлат. Мына благодарность деген жерин бассак өзгөрөт. Backspace'ти басып өчүрүп алабыз жана ардак граммата жазабыз. Мына ар бир жазууну басканда өзү өчүрүү үчүн белгиленип калат. Ошол кандай максатта берилип атат, кимге берилип атат, ушулорду жазсак болот. Бул жерде азыр менде шрифтим кичине болуп атат. Название организации, организацияны жазып койсоңуздар болот. Организация кийинкисине өчүрүп койсок да болот, кааласаңыздар жазып койсоңуздар болот. Бул жерге ошол кол коюучу адамдардын фамилияларын жазып койсоңуздар болот. Ушундай типте граммата жасадык. Эми бул өзүңүздөр бул жака Кыргызстандын желегин, гербин жана башка атрибуттарды коюп, ошол Кыргызстандын атрибуттарын өзгөртүп жасасаңыздар болот. Кааласаңыздар мына арда граммата дегенди бир аз төмөн түшүрүп туруп, бул жака Кыргызстандын гербин койсок болот. Вставка, рисунок, ал үчүн алдын ала ошол интернеттен гербти көчүрүп алган болушуңуздар керек. Менде азыр герб бар бекен, карап көрөбүз. Изображение. Вставка изображение кылганда бул компьютериңиздеги бар сүрөттөр чыгат. Бул жерде черно-белый бар экен, цветной бар бекен. Цветной бар экен, бирок мындай түрдөгүсү бар экен. Пока коюп тура берели. Сиздер өзүңүздөргө жаккан гербтин сүрөтүн интернеттен каалагандай көчүрүп алсаңыздар болот. Мынакей. Бул жерге Кыргыз Республикасы деген жазууну добавление надписин басып жазып койсок болот мына жерге. Ушинтип граммата жасап алдык. Эми бул грамматаны кантип сактайбыз? Файлга барабыз. Сохранить как. Мен рабочий столго эле сактап турайын азырынча. Бул жерде имя файла граммата деп жазайын. Андан кийин тип файлды кааласаңыздар PDF форматта, кааласаңыздар ушу
PublishR'дын форматында же кааласаңыздар Word форматта, PNG форматта картинка каттары сактасаңыздар болот. Бирок мында өзгөртө албайсыздар. Эгерде PublishR'дын же болбосо мына Word форматта сактасаңыздар кийин өзгөрткөнгө болот. PNG форматта сактайлы, сохранить. Биздин документибиз мынакей грамота болуп, сүрөт түрүндө PNG форматта сакталып калды. Эми кийинки кадамдар, мисалы үчүн биз бул жерден буклет жасайлы. Буклеты дегенде шаблондор тандайбыз. Биз даяр шаблондор менен иштеп атабыз азыр. Даяр шаблондор менен иштегенден кийин өзүңүздөрдүн каалаган сүрөттөрүңүздөрдү коюп иштесеңиздер болот. Ал үчүн бул жакта төмөн жакта, эң төмөн жагында пустой страницалар бар мынакей. Ушул жактан иштесеңиздер болот. Азырынча биз даяр шаблондор менен иштейли. Булардын арасынан контраст тандайлы. Мынакей бизде A4 форматтагы шаблон 3кө бүктөлөт. Бул жерден жазууларын өзгөртүп алсак болот. Бул жерден сүрөтүн да өзгөртүп алсак болот. Өзүгө жаккандай типте, өзүбүзгө жаккандай өзүбүз каалаган маалыматтарды жазабыз бул жерлерге. Мына сөзүбүз ашып кетти азыр. Мына ушинтип шаблонду то есть буклет жасап алсак болот. Название. Муну дагы ошондой эле сохранить как менен сактап алабыз. Бул экинчи бети. Ошол буклеттин алды жана арты ошол маалыматтарды жазып жанакы бул бакка семинарлардын расписаниясын түзсөк болот. Ошол сыяктуу же болбосо кайсы бир товарларды сатуудагы бааларды койсок болот. Сактоо, сохранить как, ошол сыяктуу эле жанакындай эле рабочий стол, имя файла ошентип сактап алабыз. Кийинки биз бул жерден дагы эмнени айтып өтмөкчүбүз. Сертификаттарды кантип жасайбыз. Сертификат. Биз даяр эле шаблонду алабыз. Мисалы үчүн кайсы бир сертификаттын шаблонун тандайлы. Подарочный сертификат. Биз ушул жерде атын өзгөртсөк болот. Бул жерге ошо лицензия номерин жазабыз. Организациянын название организации өзгөртөбүз. Адресин жазып койсок болот. Ноокат шаары. Токебаев көчөсү 1. Бул сертификат кимге берилет? Ошонун фамилиясын жазып койсок болот. Бул жерге качан берилди, кайсы тема боюнча жазылып берилди, ошол тууралуу маалыматтарды жазып жыл деп жазып коеюн. Бул кичирээк эле бир рамкага.
действительно деген муну алып таштасак дагы болот. Себеби биз берилет ушул сертификат, бул ошол аянын окуу борбору тууралуу маалымат жазып койсок болот. Эгер кереги жок болсо өчүрүп коебуз. Бул жерде ошол сертификат аяндын логотипин камтып кетсек болот. Бул жерде берилет ушул сертификат. Ушул курсту аяктагандыгы үчүн менталдык арифметика боюнча тренерлик курстун багыштапкы курсун аяктагандыгы үчүн деп жазып берсек болот. Төмөн жака печать жана подпись коюп. Бул даяр шаблондор менен иштөө өтө жеңил, өтө оңой. Эми ошол эле сертификаттын төмөн жагына башка бирок кошуп иштейин десеңиздер, страница, бул жерден пустой страница чыгат. Эми бул жерден обрамление и акцент менен иштесек, бул жерде өзүңүздөр көргөндөй эле мына рамка же болбосо үйдө төмөн жактагы рамка. Мисалы, муну коюп көрөлү. Кичине болуп калды. Эки четиндеги точкалар аркылуу чоңойтуп созуп алсак болот. Созуп алдык. Бул жерге биз рекламный объявление берсек болот. Мисалы үчүн мына жерде бесплатно дегенди тандайлы, бирок бесплатно дегенди биз өзгөртөбүз. Бесплатно деген жазууну басып, өчүрүп, арзандатуу деп жазайлы. Арзан да туура эмес жазып алдым да туу. Эми бизде чоң болуп калды. Рамканы бир аз чоңойтобуз. Сөзүбүз эки бөлүнүп калды. Мына аркасында фонун өзгөртсөк болот биз. Ушул мына шаблонду эки жолу бассак, бул жерден заливка фигуры деген чыгат. Бул жерден биз түсүн өзгөртөбүз. Мынакей каалаган барактын каалаган бурчуна алып барып койсок болот. Арзандатуу, бул жака ошол эмне жөнүндө арзандатуу жүрөт. Вставка, рисунок коелу. Бул жерден рисунок, изображение, мисалы үчүн ушул шляпаларга арзандатуу жүрүп жатат деген реклама кетти. Ушинтип ар кандай шаблондорду жасап алсак болот. Кааласак бул сүрөттү мына жердеги макетке салып койсок болот. Сактоо, жанакындай эле сактоо жүрөт. Сохранить как, рабочий стол, реклама деп жазып коеюн. Сохранить. Эми бул ушул берилген реклама грамоталарды кантип распечатка кылабыз? Ал үчүн файлдан печать деген печать аркылуу басып чыгарып алсак болот. Мисалы үчүн принтер тандайбыз. Ошондой эле канчанчы бет, кайсы страница, кандай форматта чыгат тандап, окейди басып койсок, распечатка болот. Азыр биз черно-белый принтер тандап алган үчүн сертификатыбыз өзүнүн түсүн өзгөрттү. Бул жерден биз цветной принтер тандап койсок, но берилген сертификаттын түстөрү өзгөрбөй ошол боюнча калат. Ушул сыяктуу распечатка кылып алсак болот.